Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, китеп сүйүүчүлөр, жалпы эле мына ушул агартуу иштеринде жүргөн инсандар. Бүгүн бизде той, Китеп Нур аттуу республикалык китеп окуу конкурсунун жыйынтыгы чыгып, мына ушул баягы ар бир китептен К5тер берилип, унаалар. Буйруса мына ушул К5ти уткан жигит таластан экен, бир унаа таласка кетти. Конкурс кандай өттү? Конкурс жогорку деңгээлде өттү. Өзгөчө болду бул жолкусу. Телефон аркылуу, сынак про тиркемеси аркылуу жана дагы уюштуруу тобунун көп эмгеги көрүнүп турду бул конкурста, башка конкурстардан айырмаланып. Биз баягы сиз башында биринчи деле турдуңуз да, бирок биз баягы бул байгени сизге 100% сиздики эмес деп мындай күмөн салып койгонубуз кандай? Пайдалуу болду же зыяндуу болду? Пайда зыян жагын айта албайм го, бирок кызыктуу болду да. Кызыктуу болуп, этегине чейин атыбыз айтылганга чейин күттүк. Толук ишене албай, анткени кандай чечим чыгат билген жокпуз да. Эгер умра утуп калсаңыз эмне кылат элеңиз? Ыраазы боло белеңиз? Ошого ыраазы болуп, умрага барып келмекпиз же бирөөгө белек калмакпыз. Кече бирөө айтат, умрага дейт, Кудай чакырган адам барат, мен ошон үчүн умра уттум дейт, муну дейт деп кетип калып атат да, ал жагын айтпайчы. Ошон үчүн сизге ийгилик. Буга чейин китеп конкурсуна катышкансызбы? Катышкам. Кайсы китепке? Бир нече китеп конкурсуна катышкам. Мектеп курагыман бери катышып келатам. Ошо акыркысы ошо Бакыт Ордосунан финалга чейин жетип, Чучугулактан атым чыкпай калган. Бирок байгеге келишкенсиз. Ошо байгеге келишпей калгам. Байгели орунга чыккан, бирок байге тийбей калган да. Катышуучулар көп болду. Алла таала мунусун да насип кылды. Буюрса. Сынак буронун эң жакшы жери ушул экен. Жанагы чучугулаксыз эле ээлери ошол унааны, байгелерин алышат. Жалпыңыздарга ийгилик, китеп окуңуздар, эч качан утулбайсыздар.